Кыргызстандык мушкер Азиз Сатыбалдиев беделдүү UFC уюму менен келишим түздү. Бул тууралуу маалыматты спортчу өзүнүн Instagram баракчасына жазган. Ал дүйнө жүзүндө карантин режими аяктагандан кийин октагонго качан чыгаары жана ким менен беттешери белгилүү болоорун айтты. Убада болгондой, биз расмий түрдө келишимдин биринчи этабына кол койдук. Азыр UFC уюмунан экинчи келишимди күтүп жатабыз. Эч кимден утулбашым керек. Анткени менин келечегим ошого жараша болот. Алдыда жакшы жаңылыктарды чыдамсыздык менен күтөбүз, деди мушкер. Эскерте кетсек, Азиз Сатыбалдиев UFC уюмунун октагонуна чыга турган 4-чү кыргызстандык болуп калды. Буга чейин бир туугандар Валентина жана Антонина Шевченколор, Рафаэл Физиев келишим түзүшкөн. Ошондой эле UFC менен келечекте келишим түзүшү мүмкүн болгон мушкерлердин болжолдуу тизмеси да бар. Алар Бусурманкул Абдыбайыт уулу, Камран Аббазов, Кубаныч Абдисалам уулу, Тилек Жээнбеков жана Канат Келдибековдор.